Мугалим бул жакшылыктын чырагы, билимдердин мөлтүр таза булагы, баарыбызды сагындырып күттүргөн мына бүгүн жыл мугалим сынагы. Жакшы сөздөр дайым дилге жатталат, жакшы иштер ар дайыма даңкталат, адамдардын кичипейил мүнөзү салам айтып таанышуудан башталат. 1996-жылы үн чыгарып бул дүйнөгө келгенмин, үй бүлөдө экинчиси боломун, ушул жылы 24кө толомун. Өзгөнүм, киндик каным тамган жерим, берешен ырыс кылуу кутман элим, ааламга жол көрсөтүп багыт берет, энемдей мээрим төккөн жылуу демиң. Мугалимдик кесипти аркаладым, окуучуну окутуудан чарчабадым, Ботобеков мектебинде эмгектенип, изденип, талбай иштеп келем дайым. Токтайым Арапбаева ушул мектепте алгач эмгек жолун баштаган мезгилден баштап эле өзүнүн жаш экендигине карабастан бир чыгармачылык менен изденүү менен аракетчилдиги, чарчабагандыгы, анан эң негизгиси адам менен, бала менен жакшы мамиле түзө алгандыгында ушундай бир тубаса мугалимдик касиет бар экендигине мен ынандым да. Анткени ушул өзүнүн иш тажрыйбасы, педагогикалык стажы аз экендигине карабастан, аз мезгилдин ичинде ушул жамаат менен, ата-энелер менен биргеликте, окуучулар менен аябай тез пикир алышып, тез тил табышып, өзүнүн чыныгы мугалимдик даражасын көрсөтүп келатат да. Азыр эми онлайн форматында жүрүп аткан биздин окутуу системасы дагы ушул ар бир мугалимди таразалай турган, ар бир мугалимдин деңгээлин аныктай турган, ошол адамдын даражасын көрсөтө турган бир сыноо болуп калды да. Ушундай сыноодо Токтайдын жетишкендиктери аябай көп болду. Республика боюнча ушул биздин жаш жигердүү уюштуруучулар Асылбек Мадалиевдин Санарип мугалим аттуу конкурсуна ушул жылдын башынан бери, окуу жылдын башынан бери эле катышып келатат. Ошол конкурста дагы алдыдагы ондукта бараткандыгы мени аябай кубандырат да. Замандын талабына ылайык жаңы усулдар менен, жаңы санариптик система менен иштөөдө дагы Токтайдын жетишкендиктери аябай көп болду да. Токтайдын тубаса аракети, тубаса мугалимдик теерек кездешүүчү касиет, сапат ушул биздин кызыбыз Арапбаева Токтайдын да бар экендиги бизди аябай сыймыктантат. Мугалим өнөр ээси үлгү берер, мугалим эрктүү адам баарын жеңер, шакиртин кыйын таптап өзүнүн да, адамдык сапат артык, жоомарт, чебер. Окутуп көптү үйрөткөн, тамгаларды сүйлөткөн, жомок айтып ыр айтып, шар окууну билдирген, түздүрөт сүйлөм аңгеме, жаздырат сулуу так деле. Үйрөткөн, салам бергенди, сылык спа болгонду. Туура жүрүктү сүйлөп, адепти уул кыз болгонду. Ырдатат муккан музыка, бийлетет улут бийини. Кездиртип дүйнө жүзүнү, билдирет кооз жерлерди. Өздөштүрүп кошуу менен алганды, үйрөнөбүз миллиондук сандарды. Түгөнбөгөн түпсүз ойлордун арасынан эч бир мүнөт тынчтык бербегени. Мен бул адамдык жашоодо эмнеге жетиштим деген түйүнү чечилбеген суроо. Адам дем тартып жашап жаткан соң сөзсүз кандайдыр бир бийиктикке талпынып, аларды багындыруу керек го. А мен ошондой кыла алдымбы? Ой толгоп көрсөм, албетте бир нерселерди аткаргандай жайым бар экен. Бирок алардын баары биригип, менин бир ийгилигиме такыр теңдеше албагандыгын байкадым. Ал бийиктигим менин окуучуларым. Алардын баяу көз карашы,
тунук жылмаюусу, аруу дүйнөсү, кирсиз көздөрү, бакыт чачыраткан жүздөрү. Алардын баарын элестетип, бул дүйнөдөгү аягы белгисиз сапарыма мугалимдик кесип жолдош болгонуна 1000 ирет ыраазы болуп келем. Анткени мен жөн гана бала окутуп жаткан жокмун да. Мен сүйүүгө толгон келечек куруп жатам.